Манас үчүлтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 14-чү уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Кыргыздар колун топтоп, кырааңы барып, алардын эсебин алышып, кан аккан майдандан талаага жокторун издеп барышат. Аралаш суланган өрүккө көздөрүн салып караса, кылыч тийип, баш жарылганы, жүрөккө найза сайылганы, чыкыйна чочмо тийип, жанчылганы бар экен. Баарын эсепке алганда 112 жан экен. Шейит кетти деп айтышып, аманат кылып, бир жерге топтоштуруп коюшат. Ошондон кийин табылдын эстешип, эки дөөнү эл ичинен көрүшпөйт. Талаадан таба алышпай тоонун төрүнөн издемек болушат. Эки суунун башынан эки кол издеп жөнөйт. Элдияр кер табылган ат менен 3 эмче көрдөп, дүрбү салып караса, чубашкан киши көрүнөт. Кимдер экенин билейин деп, ашуунун бодур ташы менен бастырып, керүү тарткан белди көздөй артынан жүрөт. Белге чыгып барып, элге көзүн салса, ашуунун кайкы белинде ачекей таштын түбүндө ээринин найза илинген арча тор көрүнөт. Алаңгыча ача таштын бетинде алма башыны тап этип ок тийгенсип жарк этет. Элдияр ылдам жүр деген табылдынын үнү барк этет. Элдияр энесин көргөн эмедей энтелеп, атасын көргөн эмедей ашыгып табылдынын жанына келет. Айланайын жалгызым, адашып кайда кеттиң? Аман эсен барсыңбы? Алда кандай болду деп чочуп артыңдан издеп келдим. Анттуу досум, жүзүңдү араң көрдүм. Арызымды кийин айтаармын. Атышкан жоон гана. Элдиярдын көзүнөн жашы чууруп атынан түшөт. Айланайын Элдияр. Акыреттик жан досум, атыңды далда байла. Сөзүмө кулак сал. Көмүттө жаткан душман бар. Көрүнсө атып салбасын. Жашырынып жакын келип, жабытта жаткан чал калмакты кара. Айдалган найза жеп, койуну кызыл канга толгондо, ат үстүнөн жулунуп, алдырар кези болгондо, колдон тондон чоюшуп, бул жерге шашып качып келген. Аны менен кошо жаткан калмактар кошо келген. Караңгыда көзүм жок, калп айтарга кезем жок. Элдияр эрмек менен калың кыргыз кошундан бөлүнүп, калмак менен алышып бул жерге келдим. Таң атканда ушул ташты таап, жан калкалап жатканмын. Көрүнгөнүн келтирбей, көлбетине жеткирбей, күмжан кылып атып жаттым. Оозумдан манасты түшүрбөй, кумурскадай көп калмактын кыйласын көмөлөттүм. Табылды бир топко чейин өзүнүн эрдигин айтып берип, Элдияр менен эс алып олтурушту. Анан өз кошуна барып кошулуп, уста карыяны чакыртып алып, өлгөндөрдү ардактап көмүштү. Чалгалмак жаралуу болуп качып, чоң ашууну ашып, табылды келип калабы деп шашып, атка жүрө албай, алдына кире албай, жерден үй каздырып алып, жараттан даарылап жатып калды. Калмактын баарысы чогулуп, чал калмактын алдына келип, акыл сурап калышты. Ошондо чал калмак: атаңдын көрү калкым көп, бирок баары бирдей чөп сымал. Алакандай кыргызды атай келип ала албай, алдыңа жылкы сала албай, төрөңдү жаралуу кылып, үйгө аман бара албай турабыз. Көп адамды кырдырдык, колубуздагыны алдырдык, уялбай кантип элге кайтабыз. Эл оозунда болуп, жаманатка конобуз. Менин тилимди алып, ысык көлдү жээктеп кошту тиккиле. Бирок тоңдун белин каратып, өксүбөй чалып тургула. Табылды билинип калса мага кабар салгыла. Сыр бараң оозун жер үңкүрдөн кылайтып чыгарып, даярданып жатам. Табылды аңдабай келе жатканда атып калам. Бирок силерге айтарым, бириң дагы качып кетпегиле. Арткы четкиң кара суудан өтпөгүлө. Кароолду өксүтпөй, күндө кыргыздын жолун көздөгүлө. Топ-топ болуп жаткыла, жоо көрүнсө аткыла. Эң акыркы айтарым,
кай бирең шашылып калсаң мени көздөй качкыла. Ошентип чалгалмак жерден үңкүр казып алып, ок коюп, дары ыйлап жатат. Табылды болсо тоңдун бери жагын сары бели кылып, бир жагын керүү төр кылып бекинип, кароол карап жатты. Кулгунаанын белин көрүп, мен эртең менен кароол карап олтурсам, Аксайдан көп калмак чыкты, деп Табылды кыр жигитти ойготуп мындай деди. Кыраан жолдошторум, баатырлар эми жол болсун. Ээг алдында душман бар, эвин таап киргиле. Кайыптан болчу өрүмдү барыбыз моюнга алып чыктык. Же алмак бар, же өлмөк бар. Кароол карап олтуруп бир топ калмакты көрдүм. Алар узап кетпей бекинип, жабырттап жолду жүрүшөт. Жоо келгенде токтоп турууга эрибиз жок. Алар биздин алыбызды билишет. Эгер оңуна келсе, айылды чаап киришет. Ала тоону өкүм кылып, ээлеген өжөр калмак элеле. Бир сапар баарын кууп чыгарган баатыр Манас эреле. Азыркысын айтканда, ала тоону жердечү, атагы чыккан элдечү. Алыстан душман келбей, кыргыздын жанын тындырып, калмактын белин сындырып, калкы көлдү ээлөчү. 6 күн тыныгып, өрүү алдык. Ат эс алып, уйкусун кандырып, эре салып калды. Артынан кууп келсек, Кудай берип, калмактар алыс кетерек экен. Чалгалмактын жараты кантип калды экен. Балгартта калган биздин эле кандай күндө болду экен. Жабытта калган жер суу тоңгон калмактын бир тобу жылкы тийип, сайышып жаткан күн бекен. Табылды 40 жигит менен келе жаткан калмактын жолун тосуп, уруш салып, бир канчасын кырып, 2 калмакты байлап алып, арал кара тоону мекен кылып, чар тарапты чалып, чоң дүрбү салып жата берди. Кыргыздан калган калмактар ар жердеги калмактарга кабар салып, чогулушуп алышып, Табылды жаткан кара тоону тегеректеп, жөө мергендер менен курчап алып, туш-тушунан аңдып жүргөнүн дүрбү менен көрдү. Ошондо Табылды 40 жигитти 4 тарапка бет алдырып, 3 күн, 3 түн атышып жатып, ок даарысы азайып, мындай кебин айтты. Айланайын 40 баатыр, ок даары азайып калды. Ойдо душман мол жатат. Аркадан келчү кол көрүнбөйт. Болжолду 6 күн өттү. Калмактар тегеректеп, түзөң жердин баарын түгел ээлеп, көптүгүнө салышты. Чөпкө тоюп, суу ичпей буудандар ачка болду. Күнү түнү 6 күн бир уктатпай, жоо менен атышып, мылтыктын үнүн үзгөн жокпуз. Бир күн жайкын жатып, жайланып тамак ичкен жокпуз. Күпсөрдөгү даарылар дагы күбүлдү. Эгер карын чөпкө толбосо, күлүктөр кантип жүгүрөт. Кургакта аттар суусады. Уй түгүндөй калмак ушунун баарын чырмады. Караңгыда аттанып, аларды каптап сүрүп чыгалы. Кабылган калмактын бирин калтырбай кыралы. Түзгө түшүп, аркайган тоо түбүнөн атка жайлуу түзөң жерде конуш кылып алалы. Ат өргүтүп, эс алып алган соң уруш салалы. Аркада калган кыргыздын анык кабарын алалы. Аман эсен жаткан болсо, азык түлүк, ок даарыны арбын камдап, чалгалмактын кайда экенин билели. Жаралуунун жаткан жерин таап, жер өлчөмүн алгандан кийин жоого баралы. 40 жигит Табылдынын айтканын макул көрүп, 40 чамалуу кол менен караңгыда аттанып, кыялап жүрчү жол менен калмактын четин аралап бара жатышты. Алдынан кимдир бирөө кабылып калса, буйдалып уруш кылбастан жаралап, туш келгенин найза, айрымдарын кылыч менен чаап жүрүп олтурушту. Тоо түбүнө, суунун түзүнө кош түшүрүшүп салышып, коштоодон семизбейи союп, өргүп жатып, уйкусун кандырып, 40 жигит демденип алды дагы, даарысын ийилеп, ок куюп даярданышты. Табылды менен Элдияр кароолдон түшпөй, калмакка дүрбү салды. Калмактар Табылдынын кара тоодон кетип, алы тоонун этегине барып жатканын көрүшүп, жер үйдө жаткан чалгалмакка келип кеңеш кылышты. Чалгалмак үңкүрдө жатып, жараты айыгып алган соң, калмактарга мындай деген катуу жарлык кылды. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссер